Ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, бүгүн Жалал Абад областы Базар Коргон Жоон жергесиндебиз туугандар. Ошол сиздер көрүп турган жоон жолпу, көрктүү, сымдуу курч, өтө бир жууш, кароого жакшы бир кынан сатып чыгылат туугандар. Азыр эси жанында маалыматын жакшы кылып алып беребиз туугандар. Сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай бир жакшы жууш өспүрүм издеген тааныштарга видеону бөлүшүп кетебиз туугандар. Укам, бизге жакыныраак бастырасың, а? Анда мисака өспүрүмдүн маалыматын бир четтен баштай берсек. Укам, бул өспүрүм жашы боюнча келсек, жашы кунан. Балам карап минип жүрөт ушу. Өтө жоош кароого. Бизге жакыныраак бастырып өткүн, укам. Биздин автыбуз менен өтүп кайра тегерен келе бересиз. Балама деп алып бердиңиз эле? Тототмун ушундай. Кичине сатыш керек болду ат. Шуну сата турган болуп калды. Кароого жоош. Бензолугу, туголу жакшы, Кудай кааласа. Жакшы экен ага. Эми бул 2 жашта экен, а? Сол жака буруп койгон ат. Өтө жоош. Өтө, мына аркалары дагы кенен экен экен, а? Үстүнө чыксаң, аны өтө толуу экен. Үстү дагы толуу, мындай. Бастырып бер, укам. Жакшы. Ха деп койчу, аны карап турду. Охо, түгүн чыгып кетейин дейт экен, а? Өтө. Болду. Ака, муну чоң адам минип өзүңүз тарбия кылган экенсиз да муну, ака? Эми ошо бир өлкөлөрүм бар эле, шулар кичине тарбиялап үйрөт. Эми жаш бала минген ат мынчалык неме болбойт го дейм да, ака. Ооба. Тарбиясы келген экен да жаныбар. Тарбиялары ham оң сол бирдей бурулабы, ака? Ооба. Мына жүрүштөрү чоң аттай эле көрүнүп атат да магачы, ака. Ооба. Жакшы. Эч бир мындай кыйшаңдабайт. Мына кунандар ака гелжиң болуп, оңго бурулса солго бурулбай. Ошондой да, бул азыр кадимкидей эле жаныбар ат болуп калыптыр да бул. Үстүнө чыксаң, үстү толуу. Өзү ака баягы адамдын характериндей эле бул аттыкы дагы ушундай болот окшойт ака, а? Ошондой болот окшойт. Биз жака буруп туруп мына кичине озун жылалап койчу, каккылап. Жак. Болду. Ай, машалла, көкүрөктөрү дагы жакшы экен. Ака, бою канча чыгып калат? Бою 1,50 чыгып калат деп атабыз го. Боюн тартпадык бирок. 50 чыгып калат. 50тен үйдөрөөк экен деп аттым эле да. Азыр мен жаныма келсе мен чамалайм ака муну. Ошондо Биздин жаныбызга алып келгиндер. Ушул жерге токтоткун. Ушул токтот болду. Так. Элlik чыгып калат, 50тен үйдө да болуп калышы мүмкүн. Болду, бастыр бер. кароого да өтө жоош. Азыр мондай ыргып, ынтылганы менен кароого өтө жоош. Ушу балам эле карайт. Жетелеп караганга арканда деле тура береби, ака? Ооба, арканда деле турат. Ошолерде деле арканда турат өзү. Өзүнүн алып жүрүштөрү өтө жакшы экен аныкынанчы. Курч. Толуу таза, такалатабы, ака? Такага астын эле такалаткам, аркасында такасы жок. Ошо бойдон эле жүрөт ана. Жоош бирокчу. Мына карматканы, аяк мындай. Жакыныраак, укам, алыс кетип калатасың да? Мындайраак кел, омат нелерди. Нерге, ушул жерге токтотуп эле койгон аттын тегизге, а? Ол баскан турганын көрдүк. Атты кыймылдатпай турсаң, мен айландырып бир тартып коеюн, а? Мынакей туугандар, мен жакындан жакшы кылып, жанынан мондай казыктары дагы өтө жакшы экен. Келелери, көкүрөк. Мынакей күн жака бургун да. Көкүрөгүн таза күн жактан тартайын. Болду мынакей. Аттын көкүрөктөрү. Туголу мынакей. Бу туяктары да жакшы экен. Тегерек туяктан экен да. Таза мындай. Красавчик. Жоош экен, а жаныбар, машалла. Үстүлөрү да толуу экен.
ата берет. Арка жактарын деле дең, а? Кармай берет. Таза. Жоош. Мындай mesela алиңдай көрүнгөнүнчө жоош көп. Балам эле түшүп карап. Жакшы. Окей, туугандар. Колдон келишинче тарттык ака. Эми өспүрүмдө ондой деле маалымат болбосо элек. Жош экен, главный караганга. Бою 1,50, жазга 2 жаш туугандар. Таза. Таза мындай кашка убактуу. Мындай мүчөлүү жакшы өспүрүм экен. Ака, мунун баасын канча коеюн деп атасыз ака? Баасы ушу жакын эле 150 миң кеми бар. Баасы 150 миң сом кеми бар, Окей. 150 миң сом кеми бар туугандар. Өспүрүм жаккан болсо акабыздын номери экранда болот. Акабызга чалып, байланышып, содалашып алсаңар болот. 150 миң сом кеми бар экен. Аттын ары буруп койгон. Мына арка жактары дагы жакшы экен, өтө күчтүү экен. Дагы буруп кой кичине. Мынакей. Аркалары кенен жакшы экен. Ака, базарыңызды берсин, жакшы сатып алың. Эгер биз себеп болуп турган болсок, кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, ат барган жерине бир берекелүү жакшылыктардан болуп барсын.